Агай жанагы Саякбай атанын кичинекей кезинде Каникени Кандай? Саякбай атанын кичинекей кезинде Каникени аян болуп келип, кел дастаркондогуну же деп жана кинодо Саякбай атанын киносунда болуп атпайбы? Ооба. Анан ошол жеген дастаркондогу азыкты бул сөз дейт да. Анан ал кичине жей эле тоюп калат. Анан кап ушунун баары Манастын эмеси эле дейт да, сөз эле дейт. Эми бир чекесин эле оюп калбадыңбы деп атпайбы? А Саякбай атаныкы билесиз 1,5 миллион саптаган ырлардан турат. Демек ошончону айткан Саякбай ата бир чекесин оюп калса, демек Манас деген бул укмуш чексиздик экен да. Анан жанагы азыр Библияга да кошумчалап кетсе, эми баардыгы эле жазууга түшүп калды деп атат да эми. Эми кандай болот бул, мындайча айтканда, ал деле жазууга түшүп калды деп атат да Манасты. Демек жазууга түшкөнү бул бир чекеси дачымбы? Бир бөлүгү да. Негизи Саякбай атадан, Сагынбай атадан, анан Жусуп Мамайдын өзү жазып калтырганы, башка Манастын варианттарын бар. Азыр китеп болуп кагазга чыккандардын баары жогу. Эмне себептен кагазга түшүп калды? Ушу суроону коюш керек. Ошо да. Эмне себептен кагазга түшүп калды? Дили карайып адамдар. Ооба. Биз Советтер Союзу болуп, Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болуп жашап туруп калдык. Бир союздук республика болуп жашап турдук. Ошол мезгилде баардык улуттардагы алардын ошол элдик оозеки чыгармачылыгы деп коет. Ошол аркылуу ошол элдик оозеки чыгармачылыкта ошол элдин акылында, эсинде кандай маданий адамдын өмүрүнүн, адамдын урухунун, адамдын өмүр азыгынын булактарын чагылдырган кандай бир ушундай бир ыйык, ушундай маалыматтар бар. Ошону изилдеп тактоо маселесине келгенде Манаска теңдеш келген жер бетинде чыгарма чыкпай калган. Анан Манасты изилдеп киришкен. Изилдеш үчүн ошол убакта тирүү турган манасчылардан кагаздын бетине түшүрүп жазган. Манасты негизи Манасты дагы жок кылып коюшка аракет кылган. 1958-жылы мына казак туугандардан Түбү Кыргыз Муктар Абойзов деген академик жазуучу болгон. Ошол киши ошол бүткүл тектеш азыркы кыргыз тилдүү, түрк тилдүү эмес, мына түрк тилдүү деген ката кыргыз тилдүү, тектеш кыргыз тилдүү элдердин изилдеп келип туруп, Манас ошол бүтүндөй ошол оймолору, саймалары, салты, жөрөлгөсү, көчкөнү, койшу бар жогуну карап көрүп, 100% кыргыздын баатырлык эпос экен деп, кыргызга таандык кылып кабыл алынган. Ошондон кийин кыргыздыкы деп анан кабыл алдык. Ага чейин биз Манасты кыргыз каерде болсо ошодо казакта деле керек болсо ошо Кара деңиздин жээгинде кыргыздар жашаган. Кара деңиз жана Кырым деген сөздөр, Ялта деген, Жалтоо деген бүт эле кыргыздын сөздөрү ошолор. Көрдүңөрбү? Украинанын Ухыр деген сөз, Кахолдон Көгуул деген сөз. Ошолордун баары бурмаларым жазылган. Эми ушунун баары жок, эми чыгат. Анан бүгүнкү ДНК аныктап атат. ДНКдан чыгып атпайбы? Ошол Муктар Абойзов кыргыздык экенин сактап калыптыр да. Ошол кыргыз болуп деген чыгуу менен мен мынаны айтам, кыргызды улуттук деңгээлде түшүнбөш керек. Азыр да бир кызык сөз айтам. Азыр өтө кызык сөз айтам. Кыргызды мен айтып келатам. Салт боюнча ажыратканда, салт боюнча сенин урууң ким дейт. Маселен мен А деген эмин. Көрсүңбү, сен жедигерсиң. Анан кийин салтың ким дейт, көчмөн дейт. Салтың көчмөн. Көрдүңбү? Урууң ким? Ана жерде улутуң жок. Улут деген сөз жок. Урууң бар, салтың бар. Салтың көчмөн. Эми ошондо салт көчмөн дегенде муну кандай түшүнөбүз? Муну да мына жердин деңгээлинде түшүнүп калдык. 3 жолу көчмөндөр оюндары өттү. Ошондо тең мен интервью бердим. Бирок эфирге беришкен жок. Көчмөн деген астан, ман жерге, ман астан көчүп чыгып атат.
жогорку акыл эс көчүп атат. Man degende menmin, an, ünmün, sözmün. Bunu Vietnam tilinde, başka tilde, başka köp tillerde mandı adam dep okutuşat, kişi dep okutuşat. Ova, oşo kişi maşinalar, Kırgızda tak özünde aytılıp atat. Astan man yerige köçüp gelip atat. Kim bolup? Man astan gelip atat. Menmin, an Kudaydı nuruhumun degen söz. Akıl esi, an sezimin degen söz. Oşon üçün Manas adamzattın asmandan Manas yerge köçüp man bolup köçmen bolup şu otat. Gördün mü? Anam bizde cana 31 Ağustos'ta Egemen günüdeyimiz. Egemen günüde buna şu yerde 91 yılda Kırgızstan egemenliğini kabul aldı dep. Kabul aldı mesela Kırgızlar gökten yerge egemen bolup düşkön. Egemenden Ege Kudayga men an urukmun. Men Kudayga men gökten gelgen Kudaydın ünümün, sözümün degen nerse. Bu sözler jönünde doktorluk, neçen degen doktorluk ilimi disertasiyalar yazsa oldu. Ben az uşkayla aytı otamaya mümkünlüğü görgeceleşe. Onu göçmen de baytat. Man aslan gelip atat, asmandan gelip atat. Demek uru 40 uruga bölüngön, salt bir ile göçmen degen söz. El degen söz. Aytı atat. Menin ısım menen atalgan menin elim moyun sunsa, tova kılsa, tavınsa, tayınsa, günöylerinden başlarsa, anla men gökötengir alardının gökten oğup, günöylerin geçirip, ciğerimdi darttan elim doğrudan ayıktıram deyip. Bir daha din ciğerdi o ayıktır albaydı. Adamzat doğrudan ayıktıram deyip, bırak aç gözüktün, gör alvastıktın, uşakçılıktın, cek görücülüktün, koyçu. Adamda ters kasiyetin var, yok oşa doğrudan turat. Oşa doğrudan jöyeler hiç kim. Oşoncu Kırgızlarda oşon beni simene atalgan. Oşonu atı kim anda? Allah mı? Yok. Tengir mi? Yok. Kuday mı? Gaspot mu? Bok mu? Yok. Kim? Oşon lege Kırgızlar ilinip yaşagan değil biz. Oşon deyt, il deyt, el deyt. İyi tamgasına ulaşkanda çoğun öndüge içke ündü ulanganda iyi düşüp kalıp atat dağı el degen söz kalıp atat. Buna keremet kayırdı jatat. Demek эге иlinip жараткан менен түз байланышта жашаган Кыргыз. Ошон үчүн bu yerden tegele gereği yok. Men aytamın. Oşon üçün Manasat aytып atat. Akırkı aytar sözüm ötmök doğurdu. Adamzat adaşpastan düşüp yolgu. Dinderge bölünüşüp acır havayı. Dilinde bolgon dindi çanıp tambay. Dinderge bölünüşüp acır havayı. Dilinde bolgon dindi çanıp tambay. İslam'dı çanıp tamba. Ara kuldep kıykırva da vatan. Oşol arkulu sen dilge önügüp çık da otat. Bardık dindegiler oşo dilindegi uruk tutanı oşoga birik de otat. Al dildegi uruk kim al oşo Manasata özü oladat. Bardığın ulu güçlü tanı o adam. Gördün mü? Bardığın teske tengep turgan bardığın ulu güçlü tanı o adam. Tastıkta ulu sözlü bayandağı. Tazassa dil peyinin dil niyetin adam zatı. Dil peyinin dil niyetin adam zatı. Sınınan ötmöktordun ötü anan. Sıyına tüölüktün, ölmöstüktün tatıyt adam. Demek tüölük. Ölümdü joyu atan. Eğer dinlerden uruk dengelge götörlü önüksök, Manas dengeline jetetiken biz, adamlar ölmöstükke tatıp ketetiken. Demek dene ölöt, bирок can ölbөй kalat. Dene kalat yerde. Uruk menen can tüölükke ketetiken. Tüölükke ketet. Demek jogorku Manaska jetсе. Bu jetсе. ilimdi dinler okutpay, yok. Bunu Manas gana. Bu Manas da var. Kırgızdın sözünde. Öz aytып atat. Öz aytып atat bunu. Oşol jana
Құдай сөзі улуу Манас Атай деминде айтып атат. Мезгил сабактары ошол биринчи жерден куулгандарга чейин алам алмустак кандай болуп турган. Андан бери 3 цивилизация келип кетти. Периштелер, эмүрейлер бирси, атланттар, андан Нух, андан биз 4 цивилизация экенбиз. Асман башкача болуп, кызыл болуп тургандардан бери айтылып атат. Эмне үчүн ошол суу ташкынын алдынан Нух пайгамбардын доорундагылар калып кеткен? Бүтүндөй себептерин мезгил сабактарында түшүндүрүп атат. Ошол мезгил сабактар китебинде Манас Ата 40 чоросу менен, Манас Ата 40 чоросу менен, анын ичинде Эртөштүк атанын жер алдындагы 7 кабат жердин алдындагы ошол адам атадан берки ошол күнөөгө баткандардын уркун тазалап кызматта экен азыр. Башка чоролор бүтүндөй башка адамзаттын башка катмарлардагы жан дүйнөсүн тазалап турган улуу күчтөр экен. А кимдер менен? Атланттар менен байланыштуу. Атланттар менен те Саруу жылдызында байланыш бол. Бул илим жок азыр, жок, илим жок. А бул китепте, мына ушу 3 китепте турат айланайын. А бул эмне деген китеп? Жердеги адамзат эмес, жер энени сактап калуу жөнүндөгү жараткандын өзүнүн илими. Алам асманды, галактикаларды, планеталарды теңдеп, тең салмакка, тең кылып кармап турган теңир күчтүн ыйык мыйзамы болуп атат.